Барсам, қарасам, өлім төшөгүндө экен. Анан кирсем, менден коркуп атасың дедим. Жок, коркком жок. Анан сурап калды. Эй молдо деди. Мени Кудай кечиреби? Мен айттым, кечирет. Мен коммунист болсом да кечирет. Сен Кудайга ушунча ырайымдуу. Мен моундай акыбалга келгеним Кудайдын жазасыбы деди. Жок, рахматы деди. Кантип рахматы болсун, мен ушунда кыйналып атам. Жок. Тозоктон мындан жаман болот. Алла бу дүйнөдө тозокту сизге көрсөтүп, сизди бейиштик кылышын каалады. Эмне кылайын деди. Айтыңыз келме. Мен келме билбейм деди. Мен айткам, кайтылаңыз сен. Анан ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах десем, мындай карады дагы, жок сен мындай айтпа мага деди. Сен башкача айт. Анан мейли кыргызча айтайын. Bir Allah'dan başka sığınıp Allah'a zat yok da aydı. Canım Muhammed Allah'ın elçisi de aydı. Desem, bu şunu aydı da tigincini aydı dedi. La ilahe illallah Muhammed. Bирок мен ошол көзүм ошо мынтип карай калсам, карасам бутунун учунан баштап жан суруп жаткан сездим да. Тартылганда қан тамыр үзүлүп атканын көрдүм. Имам Газали рахимулла айткан, качан жан денеде калып калышты каалайт экен да. Ошол мезде ушунчалык катуу кармалат экен дагы, баягыл жерден чыккан аракеттен денеден коркконунан титилип келатканын көрдүм. Карап тураман, келмей айтам, койдум, Ясин окуп баштадым. Пайгамбар зат ооругандарыңарга, анын өлүм төшөгүндө жатканга Ясин окугула деген. Анан Ясин окуп баштадым, бир мезгилде баягы капкара болуп аткан бети кадимгидей агарды. Кадимгидей агарды, чын айтайынбы? Ошо мезгилден кийин келмен айтты дагы, болду деди. Мен бейишти көрдүм деди. Шак берип калды. Көзү жумулган боюнча ооз жабылган боюнча кетти.